Бирөө келип сурап атат. Адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, жашынакай жараштуу кийим кийгенде кийип сулууланып жүргүсү келет. Ушул текеберчиликке жатып калбайбы? деп сурады. Жасанып жүргүсү келет дегенде. Пайгамбарыбыз не деди? Ла, жок, текеберчиликке жатпайт, бой көтөргөндүккө жатпайт. Бой көтөрүү деген эмне десе, батарул хакки ва гомтун наси. Акыйкатты моюнга албай, адамдарды басынтып сүйлөө. Керек болсо ушундай кыялга образ деп коет экенбиз го, мындай кыялга кирип алабыз. Жаныңызда бирөө келип намаз окуйуна уюйун деп аралашып кетсе да чысырапынан түртүп кетип калат атпайбызбы кээде? Монтипчи, кысып. Ошол өнөрдү токтотуш керек негизи. Мешитке кирдиңизби, жумшак жан дүйнөңүз жыргап отурсун. Зикирди жыргап, зикир чалыңыз, жан дүйнөңүз жыргатып. Намаз окуңуз, берилип жыргап намаз окуңуз. Эмне кереги бар? Келип алып монтип кысып, денени мында шишитип алып, монда нары тур, бияка тур депчи. Ал наркы келип туруп мында бир силксе отурасың анан тоголонуп, нары көрсөй. Ошол үчүн эч бир адам бири-бирибизди эмне кылбашыбыз керек экен? Көңүлдөрдү оорутуп албашыбыз керек. Этияттап, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп. Ошондуктан кийимдин кири жууса кетет, көңүлдүн кири кууса кетпейт дейт. Ошон үчүн көңүлдүн кирин абайлаш керек, этиятташ керек.